Балдарга экология боюнча китеп. Автору Шери Амсел. Тексти кыргызчага которгон Турпанова Жылдыз Асранбековна. Диктор Сабыржан кызы Керемет. Аудио китеп АКШ элчилигинин китеп которуу программасынын колдоосу менен студияда жазылды. Экология боюнча китеп аркылуу планетабызды сактап калуу үчүн күнүгө эмне иштерди жасоо керектигин биле аласыңар. Ошондой эле бизге тропикалык токойлор эмне үчүн маанилүү экендигин, жаныбарлар кантип жок болгондугун, жер жүзүнө кандай кам көрүү керектиги жөнүндө экологдордун кеңештерин биле аласыңар. Айлана чөйрө деген эмне? Жообу силерди таң калтырат. Айлана чөйрө жердеги жандуу жана жансыз нерселердин, объектилердин бардыгы. Силердин үйдүн курчап турган чөйрөсү бул үй бүлөңөр, үй жаныбарлары, үйдөгү өсүмдүктөр, эмеректер, полдор, терезелер, үйдөгү температура да кирет. Эгер эшикке чыксаңар, курчап турган чөйрөңөр бак-дарактар, чөптөр, курт-кумурскалар, канаттуулар, булуттар, шамал жана жер болуп өзгөрүлөт. Курчап турган чөйрө чоң же кичине болушу мүмкүн. Эгер силер коңуз болсоңор, чөйрөңөр чириген жыгач же бакчадагы жашылча болмок. Эгер көлдөгү форель балыгы болсоңор, чөйрөңөр кум, таш, чөмүчбаш гүл, өрдөктөр, суу жүргөмүштөрү, силер жашаган суунун өзү болмок. Сууларды, дарыяларды, көлдөрдү таза сактоо керек. Таштандыларды таштабоо зарыл. Себеби адамдар сууга таштаган таштандылар суунун чөйрөсүн булгайт. Бул сууда жашагандар үчүн жалгыз гана чөйрө болуп эсептелет. Жасап көргүлө. Курттардын чөйрөсү идиштеги топурак. Досторуңарга таттуу пудинг жасоо менен курттар жашаган чөйрөнүн үлгүсүн даярдагыла. Алгач 200 грамм сүттү жай отко коюп жылыткыла. Кайнатпагыла. Оттон чыгарып, 2 чоң кашык шекер, жүгөрү крахмал, какао салып, жакшылап аралаштыргыла. Калган сүттү куюп, жай отко 1 мүнөт аралаштырып кайнаткыла. Шоколад печеньесин майдалап, жарымын пудингке кошкула. Пудингти майда чыныларга бөлүп койгула. Үстүнө шоколад печеньесинин күкүмдөрүн себелегиле. Муздаткычка 2 саат коюп тургула. Чыныдагы пудингтин үстүнө курттай жасалган мармелад момпосуйду койгула. Чөйрөнү сүрөттөгүлө. Пудинг жеп бүткөндөн кийин башка оюнду ойносоңор болот. Тегеретте тизилип отургула. Кезектешип жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү атагыла. Оң жакта олтурган адам аталган жаныбарга же өсүмдүккө мүнөздүү өзгөчөлүктөр жөнүндө 5-10 белгисин атап өтүшү керек. Мисалы, кошунаңар кактус десе, ал чөйрөдө кум, ысык, кескелдирик, ташбака, таш, жылаан, шамал, кара курт, таз жору, жердеги безбелдек күкүк болот.
Биздин кичинекей көк планетабыз жаратылышты коргоо боюнча кыймылдын жаралышы. Космонавттар космостон жердин түстүү сүрөтүн алып келгенде адамзатка терең таасир эткен. Адамдар алгачкы жолу планетанын кооз жана назиктигин көрүшкөн. Бул сүрөт адамдардын ойлонуусуна түрткү болду. Планетабызды, анын кооздугун сактап калууга жардамдашкан адамдардын катарын көбөйттү. Ошол учурдан баштап биздин планетабыздын жаратылыш кооздугун, анын ресурстарынын тазалыгын сактоо үчүн күрөш жүрүп жатат. Ошондой эле 7 миллиард адамга жеткендей тамак-аш, энергия жана жашоо үчүн жер керек. Силердин жашыл издериңер. Силердин жасаган ишиңер планетага кандай таасир этерин билүү бул жаратылышты коргоого кылган биринчи кадамыңар. Анан жашылдарга кошулууңар. Жашоо үчүн зарыл болгон жер менен сууну ар бирибиздин колдонуу деңгээлибиз экологиялык изибиз болуп саналат. Силер калтырган издердин өлчөмү планетанын канча ресурсун силердин коротууңарга байланыштуу. Жаратылыш ресурстарын жана планетабызды кийинки муундарга таза сактап калтыруунун бир нече жолдору бар. Бул жашыл ой жүгүртүү деп аталат. Жаратылышты коргоочулардын бири катары жашыл жашоо үчүн курчап турган дүйнөдө кандай тиричилик жүрүп жаткандыгын түшүнүү маанилүү. Атмосфера, жашоо чөйрөсү, планетабыздын ресурстары жана биз аларга кандай таасир тийгизип жатканыбыз тууралуу окугула. Китептин аягында планетабызды кантип жашыл бойдон таза сактап кала ала турганыңарды билесиңер. Экологиялык тажрыйба. Айнек идиштеги кара түтүн. Айнек идиштеги кара түтүндү жасап көрөлү. Бир айнек идиш. Банка алабыз. Ага алюминий фольгадан жасалган капкак, бир нече муз чакмактары, бир аз кагаз, ширеңке жана жардамга чоң киши керек. Бардыгы ылдам жасалышы керек. Ошондуктан бардык материалдар жаныңарда болсун. Алгач айнек идишти чайкагыла. Анын бардык капталдары нымдуу болушу керек. Фольгадан капкак жасап, аны муздатуу үчүн үстүнө муз чакмактарды койгула. Жаныңардагы чоң кишиге кагазды күйгүзүп, айнек идишке салуусун сурагыла. Идишти муздак капкак менен тез жапкыла. Муз чакмактары фольгадан жасалган капкактын үстүндө болушу керек. Карагыла, түтүн айнек идиштин түбүнө түшүп жатканын көрөсүңөр. Көрдүңөрбү? Кара түтүн ушинтип пайда болот. Кара түтүндү чыгарып жатканда аны менен дем албагыла. Ал зыяндуу. Аба эмнени тосуп калат? Атмосферанын ролу. Тартылуу күчүнүн жардамы аркылуу аба жана газ катмары жерде кармалып, бизди чулгап турат. Жердин тартылуу күчү, гравитация, планетанын айланасында 11 километр калыңдыктагы аба катмарын кармап турат. Ал атмосфера деп аталат. Космостон түшкөн түрдүү нерселерден бизди атмосфера коргоп турат. Айда атмосфера жок болгондуктан айдын бетине метеориттер көп түшүп, кратерлерге толгон.
жерди көздөй келе жаткан метеориттердин көпчүлүгү атмосферада күйүп кетип, бизге жетпей жок болушат. Жылдыз чаап жаткандай көрүнгөн метеориттердин атмосферадагы күйүшүн көрө алабыз. Атмосфера бизди күндүн зыяндуу ультрафиолет нурларынан сактайт. Атмосфера нурлардын көбүн өзүнө сиңирип, жерди жылыта тургандай энергия берет. Планетабыздын капталы күндү карап, күн түз тийген кезде атмосфера бизди катуу ысып кетүүдөн сактайт. Кышындагы түнкү катуу суукта да атмосфера бизди коргоп турат. Атмосфера бизге эмне керектигин билген сымал, жердеги жашообузга зарыл жагдайларды түзөт. Атмосферанын торттогудай катмарлары. Жердин атмосферасы 5 катмарга бөлүнөт. Жерге жакын катмарлары калың, кийинкилери жукары олтуруп, космоско сиңип кетишет. Биздин атмосферадан чыккан ракета космоско жетиши үчүн анын ар бир катмарынан өтүшү керек. Жерден ракета көтөрүлгөндө биринчи катмары тропосферадан өтөт. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Атмосферанын төмөнкү катмарында жаратылыш кубулуштары жүрөт. Бул жерде булуттар куралат, чагылгандар жаркылдашат, катуу шамалдар, бороон чапкындар, торнадо, кар, мөндүр, муздуу жамгырлар болот. Бул атмосферанын көп кубулуштар жүргөн тынч эмес жыш катмары. Андан кийин ракета стратосферадан өтүшү керек. Ал жакта аба тынч. Мындай аймакта учактар учат, кыймыл азыраак десе болот. Бул жерде күндөн чыккан ультрафиолет нурлары кычкылтек менен реакция жүрүп, озон жана озон катмарын пайда кылат. Озон катмары күндүн зыяндуу радиациясынан бизди коргойт. Андан кийин ракета мезосферадан учуп өтүшү керек. Бул атмосфера катмары жерди көздөй учкан метеориттердин көпчүлүгүн тосуп кармап калат. Мындан ары ракета термосферадан өтөт. Космостук челнок жердин орбитасына жеткен жери. Андан соң ракета атмосферанын эң түпкү чеги экзосферадан учуп өтөт. Ал жакта спутниктердин орбиталары жайгашкан. Бул катмардан кийин ракеталар жердин атмосферасынан чыгып, космостогу өз саякатын башташат. Эмне кылуу керек? Озон катмарын кантип сактоого болот? Атмосферадагы озон катмарын бузулуудан сактап калууга ар бир адам аракет кылса болот. Жөнөкөй мисалдарды келтирели. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн интернет булактарынан да издесеңер болот. Эгерде үйүңөрдө кондиционер болсо, анда хладагент аккан жокпу? Ата-энеңерден текшерүүсүн өтүнгүлө. Жаңы кондиционер алып жатканда озон катмарын жукартпай турган муздатуучу зат колдонулган моделин алууга аракет кылгыла. Айрыкча R22 хладагент колдонулган моделин албагыла. Автомобилдеги кондиционерди оңдоп жатканда ата-энеңерге айткыла, муздатуучу зат абага чыгарылбай алынышын жана кайра иштетилишин көзөмөлгө алышсын.
эски муздаткычты, кондиционерди же аба кургаткычты таштандыга ыргытаардан мурда ата-энеңерге эскерткиле, алардын муздатуучу затын абага чыгарылбай кайра иштетүүгө кетишин карап турушсун. Таштанды жыйнаган кызматтарга айтса да болот. Озон катмары. Атмосферадагы озон жерди күндүн күчтүү ультрафиолет радиациясынан сактайт. Коргой турган катмар озон катмары деп аталат. Акыркы 25 жылда кээ бир нерселер жерди сактоочу озон катмарын бузган. Окумуштуулар аэрозолдор менен хладагенттердеги хлордуу, фтордуу көмүр кычкыл газдары деп аталган химиялык кошулмалар озонду ал калыбына келгенден тез бузаарын байкашкан. 1978 жылы Америка Кошмо Штаттарында атмосферадагы хлордуу, фтордуу көмүр кычкыл газын чыгара турган нерселерди пайдаланууга тыюу салышкан. АКШнын жаратылышты коргоо агенттиги белгилегендей, эгер эски муздаткычтарды таштандыга ыргытаардан мурда андагы хладагенттерди жыйнаса, жыл сайын атмосферага тараган 2000 тоннага жакын хлордуу, фтордуу көмүр кычкыл газынан сактап калууга болот. Озон катмарында тешик бар. Бир 1980 жылдардын башында Атлантика океанындагы озон тешигин байкашканда, окумуштуулар озон катмарын коргоого жигердүү иш-аракеттерди жасоо керектигин түшүнүшкөн. 1987 жылы 180 мамлекет катышкан эл аралык келишим иштелип чыккан. Ал Монреаль токтому деп аталган. Анда озон катмарларын бузуучу газдарды өндүрүү жана пайдаланууну токтотууга чакырык жасалган. Эгер токтомго кол койгон мамлекеттер аталган иш-аракеттерди аткарышса, озон катмары бир нече убакыттан кийин калыбына келет деп эсептешкен. Айрым окумуштуулар буга 50 жылдай убакыт зарыл болот деп санашкан. Начар озон. Бардык эле озон жакшы эмес. Озон жерде түзүлсө, ал адамдарга, дан эгиндерине жана бак-дарактарга зыяндуу. Жерде озон автомобилдерден, завод, фабрикалардан чыккан зыяндуу химиялык заттар күндүн катуу тийген жарыгы менен жогорку температурада кошулганда пайда болот. Бул начар аралашма зыяндуу кара түтүнгө айланат. Ал дем алуу системасын олуттуу коркунучка алып келет. Менин кыймылымды сездиңерби? Жердеги континенттер кантип түзүлгөн? Миллиондогон жылдар мурун континенттер азыркыдай бири-биринен бөлүнүп турган эмес. Окумуштуулардын пикирлери боюнча, жердин үстү бириккен гиганттык Пангея деп аталган катмар болгон. Акыркы 250 миллион жылда континенттер бөлүнүп, бири-биринен ажырап, азыркы ордундагыдай болуп жайгашкан. Окумуштуулар муну материктердин кыймылы деп аташат. Эгер картадан бардык материктерди жакшылап карасаңар, алардын мурда бир бүтүн болгондугун байкай аласыңар. Картаны кагазга көчүрүп чыгарып алып, бардык материктерди кесип алгыла. Эми бөлүктөрдү Пангея картасына тууралап бириктирип көргүлө. Алгачкы суперконтинент пайда болдубу? Биздин алдыбыздагы жер кыймылдабы? Континенттер кыймылда.
Анткени биздин бут алдыбыздагы жер силер ойлогондой катуу жана кыймылсыз топурактан эмес. Жер кыртышы плиталардын тобунан түзүлгөн. Мезгилдин өтүшү менен плиталар акырындык менен жылына 2-3 сантиметр жылган. Бул кыймыл плиталардын тектоникасы деп аталат. Анча байкалбаса да, плиталардын жылышы тоо кыркаларын жана жанар тоолорду түзүшөт. Жер титирөөлөрдү пайда кылат. Эки плитанын кырлары катуу тийишкенде тоо кыркалары пайда болот. Бирок бул процесс миллиондогон жылдар ичинде жүрөт. Океандын астында эки плита жылышканда, океандын ортосундагы кырка пайда болот. Кээде эки плитанын бири экинчисинин үстүнө жылат. Мындай сынууга мисал катары Калифорниядагы Сан-Андреасты айтсак болот. Жасап көргүлө. Жанар тоонун атылышын жасап көргүлө. Майонездин банкасы, бир аз тамак аш соодасы, идиш жууган самын, кетчуп, уксус, эшикте болсоңор кум керек болот. Соода менен уксусту аралаштырганда бөлүнүп чыккан көмүр кычкыл газы жанар тоо атырылгандай эле болот. Банканы раковинага же нан бышырган металл калыпка койгула. Ал лава агымын жыйнап алат. Эгер эшикте болсоңор, банканы кумга көмгүлө. Бул чыныгы жанар тоого окшош көрүнөт. Банканын 8ден 1 бөлүгүнө соода салгыла. Суюк самындан бир аз койгула. Идиштин 8ден 1 бөлүгүнө уксус куйгула. Эгер уксуска кетчупту аралаштырсаңар, лаванын агымы кызыл болуп көрүнөт. Алыстан жанар тоонун атырылганын карап тургула. Жанар тоо кимдин жаңылыштыгы? Плиталардын чек араларындагы жаракалардын жылышы жер титирөөлөргө жана жанар тоолордун атылышына алып келет. Мисалы, 1980-жылдагы Сент-Хелес жанар тоосунун атылышы. Дүйнөдө 500дөн ашуун жанар тоо бар. Алардын көпчүлүгү эки плитанын чек арасындагы кыймылдуу жерлерде жайгашкан. Жанар тоолордун атырылышы коркунучтуу болгондугу, алардан уулуу газдар бөлүнүп чыгат. Жанар тоолордун атырылышынан жылына 110 миллион тонна көмүр кычкыл газы атмосферага тарайт. Мунун баары плиталардын жылышынын натыйжасы. Суу, баардык жерде суу. Жаратылыштагы суунун айланышы. Суу жердеги баалуу ресурс. Ал дайыма кыймылда, айлануу процессинде болот. Анын башы жана аягы жок. Суу токтобостон миллиарддаган жылдар бою айланууда. Жердеги суунун өлчөмү мурунку калыбындагыдай эле убакыттын өтүшү менен ордун жана формасын өзгөртүүдө. Суунун айланышын байкоо үчүн биринчи баскычтан баштайлы. Бул башы эмес, чексиз циклдык бир бөлүгү гана. Көп кырдуу суу. Суу 3 формада кездешет. Суюк, катуу жана газ түрүндө. 3 абалды тең жашоо тиричилигибизде көрө алабыз. Күн ысыкта сууга муз салып ичкенде 3 абалын тең көрсөк болот.
идиштеги суу суюк, муз катуу, тердеп кеткен идиштин сырты суунун бууланып, кайра суюк абалга өтүшү. Бул конденсат деп аталат. Суу бул абалдардын баардыгында тең суу бойдон эле калат. Ал суу циклынын бир бөлүгү болот. Суу океандарда, жердин уюлдарындагы мөңгүлөрдө, дарыяларда, көлдөрдө, саз жерлерде, жердеги карларда, жер астындагы суу агуучу пласттарда, суу булутка бууланганда абада да табылат. Суу бууланып, өйдө көтөрүлүп жатканда күн суунун айланышына шарт түзөт. Суу жамгыр же кар болуп жаап, кайрадан айлануу процесси башталат. Булуттардын пайда болушу. Күн ысыганда суу бууланып, буусу жерден өйдө көтөрүлүп, булут пайда болот. Суунун буусу жогору жайгашкан атмосферанын муздак катмарларында конденсацияланат. Алар абада чаңсымал майда тамчыларга биригишет, булутка чогулат. Буу кайрадан сууга айланат. Силер таң атканда чөптү каптаган шүйдүрүмдөн көз айнектин тердегенинен конденсацияны байкасаңар болот. Жылуу суунун буусу муздак аба менен аралашып, буунун суюктукка айланышынан конденсация кубулушу жүрөт. Силер туманды аралап өткөндө, жердин үстүндө пайда болгон булуттан аралап өткөндөй болосуңар. Нымдуу жана жылуу аба салкын аба менен кездешкенде суу ошол жерде конденсацияланып, туман пайда болот. Жасап көргүлө. Булутту өзүңөр жасагыла. 2 литр суунун таза бөтөлкөсү капкагы менен керек. Чапталган кагазын алып салгыла. Жана жылуу суу, ширеңке, чоң кишинин жардамы керек болот. Бөтөлкөгө 2,5 сантиметр жылуу суу куюп, жаткырып койгула жана оозун ачып койгула. Бөтөлкөнү кысуу керек. Суу төгүлүп калбашы үчүн өтө катуу эмес кысуу зарыл. Чоң киши ширеңке чагат, ал акырына чейин күйгүзүп, аны бөтөлкөнүн оозуна жакын үйлөш керек. Бөтөлкөнү бошотуу керек. Ал түтүндү ичине карай сорот. Бул суунун буусун конденсациялап, булутту пайда кылат. Капкакты жаап, бөтөлкөнү акырын айлантып, бардык жактарын суу менен нымдайбыз. Бөтөлкөнү терезенин жарыгына же лампага жакын алып баргыла. Түтүндүн булутун көрдүңөрбү? Бөтөлкөнү кыскыла. Ал абанын басымын күчөтөт. Булут жоголот. Бөтөлкөнү бошураак кармагыла. Булут кайра пайда болот. Басымды азайтуу менен силер абанын басымын азайтасыңар. Ал атмосферада булутту пайда кылган төмөнкү атмосфералык басымды элестетет. Жамгырдын жаралышы. Булуттар суунун майда тамчыларын алар чоңоюп, жамгыр же карга айланып жааганга чейин чогултушат. Алар жаан-чачын деп аталат. Планетада жаан-чачындар ар түрдүү жаашат. Чөлдөргө караганда жылуу тропикалык аймактарда жамгыр тез-тез жаайт. Суук жерлерде кар жаайт. Жамгыр жерге жааганда жерге сиңип, жер астындагы сууларга кошулат. Мындай таза суу ичүүгө жарайт. Жаан дарыялардан сууларга кошулат. Алар океанга куят.
океан жер жүзүндөгү суунун эң чоң өлчөмдөгү топтолушу. Жер жүзүндөгү сууну сактоо. Океандар планетадагы бардык суунун 95%-ын камтыйт. Атмосферадагы бууланган суунун 90%-ы океандардагы, дарыя жана деңиздеги бардык суулар. Калган 10%-ы өсүмдүктөрдөн бууланат. Буулануу аркылуу алар нымдуулугун жоготушат. Транспирация. Мындан тышкары аз өлчөмдө мөңгүлөрдөн бууланат. Сублимация. Буулануу процесси менен биз суунун айланышы жөнүндө сөз баштаган стадияга кайтып келебиз. Экологиялык тажрыйба. Өсүмдүктөр жана суунун циклы. Силерге полиэтилен пакет, эшилген жип, эшиктеги бак же бадал керек. Чоң пакет алгыла. Аны менен чакан бадалды жалбырак жана бутактары менен чогуу жапкыла. Жабылган пакетти эшилген жип же аркан менен бекем байлагыла. Эртеси келип карап көргүлө. Пакеттин ичиндеги бадалдын бутактарында суу пайда болушу керек. Бул суу транспирация маалында өсүмдүк жоготкон суу. Табигый шартта ал бууланып кетмек, суунун айланышына кошулмак. Мөңгүлөр кантип пайда болушат? Антарктида жана Гренландия сыяктуу кээ бир аймактарда кар эригенден жааганы көбүрөөк болот. Убакыттын өтүшү менен кар муз менен тыгыз басылып, ныктала берет. Жердин климаты жылуу болмоюнча, суулар мөңгүлөрдө көпкө сакталышат. Андан кийин жылдык норма боюнча муз эрип, суунун айлануусуна кошулат. Акыркы муз доорунда калың муз Түндүк Американын көпчүлүк бөлүгүн, Европа жана Азиянын түндүгүн каптаган. Азыркы күндө да жердин үстүнүн 10%-ы мөңгүлөр менен капталып турат. Мөңгүлөр таза суулар, а океандагы суулар туздуу. Мөңгүлөр жер жүзүндөгү таза суулардын көп бөлүгүн өзүндө сактап турушат. Азыркы учурда глобалдык жылуулукка байланыштуу Гренландия жана Антарктиданы каптаган калың муздар эрип жатканына биз күбө болуудабыз. Жасап көргүлө. Суунун циклы. Эгер силер террариумга, башкача айтканда, сойлоп жүрүүчүлөр менен жерде сууда жашоочуларды баккан атайын жайга барсаңар, чакан суу циклын иш жүзүндө көрө аласыңар. Бул эффектти өз алдыңарча жеңил эле жасай аласыңар. Кичинекей айнек идишти капкагы менен алгыла. Түбүнө майда таштарды салып, үстүнө 2,5 сантиметр топурак салгыла. Эшикке же токойго чыгып, бир тутам өсүмдүктү казып алгыла. Бардык эле өсүмдүк, ото чөп деле жарайт. Өсүмдүк өскөн жашыл талаа сымал көрүнүшү үчүн мамык чөптөн кичине кошуп койсоңор болот. Өсүмдүктөрдү таштардын катмарын жаап калгандай салгыла. Банканын капкагын жаап, күнгө койгула. Террариумга байкоо жүргүзгүлө. 1-2 күндө банканын капталындагы суу конденсацияланат. Ушул мезгилден баштап террариумга суу куйбагыла. Анда өз суу циклы пайда болду.
Глобалдык жылуулук. Глобалдык жылуулук бул терминди жердин температурасынын жогорулашын айтуу үчүн колдонушат. Бул процесс адамдардын көмүр кычкыл газын абага көп өлчөмдө чыгарышынын кесепетинен болууда. Окумуштуулар бул процесс климаттын өзгөрүшүнө жер бир нече градуска жылыйт, олуттуу терс таасирин тийгизерин айтышууда. Планетадагы баардык жандууларга, адамдарга да зыяны тиет. Окумуштуулардын пикирлери боюнча жаан-чачындын нормасы бузулат, мөңгүлөр эрит, деңиз деңгээлинен көтөрүлөт, ошондой эле жаныбарлар менен өсүмдүктөргө түрдүү терс таасирлер болушу мүмкүн деп эсептешет. Бул тууралуу 4-бөлүмдөн толугураак маалымат аласыңар. Терең дем алгыла. Кычкылтек циклы. Жандуу жандыктар жашоо үчүн кычкылтекке муктаж. Биз кычкылтек менен дем алып, көмүр кычкыл газын сыртка чыгарабыз. Бул дем алуу же респирация деп аталат. Өсүмдүктөр көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип, кайра иштетип, кычкылтекти бөлүп чыгарышат. Андан кийин биз бул кычкылтекти пайдаланабыз. Ошентип цикл кайрадан уланат. Жаныбарлар, өсүмдүктөр жана бактериялар да кычкылтек менен дем алышат. Өсүмдүктөр менен жаныбарлар өлүп чиригенде да бул процесске кычкылтек катышат. Кычкылтек от күйгүзүүдө да керек. Металл дагы кычкылтектин жардамы менен дат басат. Бул кычкылдануу деп аталат. Кычкылтек жердеги түрдүү процесстерге керек. Жерде кычкылтек менен дем алган жандуу жандыктар көп. Ошондуктан кычкылтек түгөнүп калат го деп ойлошуңар мүмкүн. Бирок кычкылтек дайыма кычкылтек циклинде өндүрүлүп турат. Өсүмдүктөр биздин дем алышыбызга кантип жардам кылат? Кычкылтек циклы эч качан токтобойт. Ал кайдан келет? Кычкылтектин көпчүлүгү фотосинтезден пайда болот. Жерде өскөн өсүмдүктөр жана фитопланктон, башкача айтканда, океандын үстүндөгү майда микроскопиялык өсүмдүктөр фотосинтезди энергия бөлүп чыгаруу үчүн пайдаланышат. Бирок алар дагы кычкылтек бөлүп чыгарышат. Фотосинтез күндүн жарыгынын жардамы менен көмүр кычкыл газы жана суудан кычкылтек менен кант иштелип чыгат. Келгиле, фотосинтез жүргүзгөн жашыл өсүмдүктөргө ыраазычылык билдирели. Ким ачка болду? Энергия циклы. Жердеги ар бир жандуу жашоо үчүн энергия керек дейт. Бардык организмдер энергияны бирдей алышпайт. Өсүмдүктөр гана өз энергияларын фотосинтездин натыйжасында ала алат. Жаныбарлар жашоо үчүн өсүмдүктөрдү же башка жаныбарларды жешет. Жаныбарлар өлгөндө, өсүмдүктөр куураганда, алар кайрадан жаратылышка керектүү азык заттарга ажырайт. Бул азык заттар жаңы өсүмдүктөрдүн өсүшүнө зарыл азык болушат. Алар ажыроого жардам берген курт-кумурскаларга, бактерияларга, козу карындарга жана башка микроорганизмдерге да азык болушат. Бардык жаныбарлар менен өсүмдүктөр энергия циклинин бир бөлүгү болуп саналышат. Силер азык чынжырын карап көрсөңөр, жер жүзүндө бардыгы бири-бирине байланыштуу экендигин байкайсыңар.
өсүмдүктөр өз энергияларын өндүргөндүгүнө байланыштуу аларды продуценттер деп аташат. Өсүмдүктөрдү чөп жеген жаныбарлар жешет. Алар коёндор, чычкандар, бугулар. Жырткычтар болсо арс чычкандардан баштап арстандарга чейин башка жаныбарлар менен азыктанышат. Адатта чөп жеген жаныбарларды жешет. Айрым жаныбарлар өсүмдүктөрдү да, жаныбарларды да жешет. Алар бардыгын жей турган жаныбарлар деп аталышат. Көпчүлүк жырткыч жаныбарлар, мисалы аюулар, өсүмдүктөрдү да, жаныбарларды да жешет. Өсүмдүктөр менен жаныбарлар өлгөндө аларды редуценттер жешет. Бардык жандуу организмдер бири-бирине байланыштуу татаал азык чынжырын түзүшөт. Азык чынжыры деген ушул. Жасап көргүлө. Жырткыч жана олжо оюну. Азык чынжыры тууралуу белгиле. Досторуңар менен чогулуп, ар бириңер ким кайсы жаныбар же өсүмдүк, жырткыч, чөп жеген же бардыгын жеген жаныбар болоорун кагазга жазып тактагыла. Же болбосо ойлонгула. Чөп жеген жаныбарлар өсүмдүктөрдү, жырткычтар чөп жеген жаныбарларды, бардыгын жеген жаныбарлар өсүмдүктөр менен чөп жеген жаныбарларды кубалап жөнөйт. Бири-бирин кубалап, айланып чуркоо көңүлдүү.